Салам достор, Деңиз толкуну сериалынын 8-бөлүмүн баштайбыз. Бул бөлүмдө Ферит менен Сунанын ортосунда болуп өткөн нерсени Сейран көрбөй калат. Ошентип алар ал жерден чыгып өздөрүнүн үйүнө келишет. Комнатасынан адаттагыдай эле Пелин чыга келет. Муну көргөн Сейран аябай ачуусу келет, бир жагынан таң калат. Пелин болсо Ферит анын чакырууларына жооп бербегендиги үчүн келгенин айтып, андан кийин кетет. Чоң атасы Халис Ферит менен агасынын жүзүн көрүп, окуянын жоо жайын сурап билет. Андан кийин Ферит менен Сейран комнатасына чогуу отурганда Ферит Сейрандан бир нерсе жашырып жаткандыгын Сейран байкап калат. Ферит айласыздан эмне болгонун толук ачыгы менен айтып берет. Эртеси күн Ферит Сейранды өзүнүн устасы менен тааныштырат. Бул Фериттин устасы. Андан кийин Ферит менен Сейран Сунанын жанына барат. Эжеси Сунанын колун суроо үчүн келгендерге Сейрандын үй бүлөсү даярдыгын көрүп башташат. Сунанын колун сурап келген эркектин бир баласы бар, үй бүлөлүү, бирок ажырашкан эркек болот. Ошондуктан муну көрүп апасы аябай жаман болот. Андан кийин Сунан Сейранга бул өткөн окуяны айтып берет. Сейран менен Сунанын сүйлөшкөнүн атасы Казым дагы угуп калат. Муну укканда Казымдын дайымкыдай эле жини келип, кыздарын уруп, кыздарына зордук көрсөтүп, андан кийин Сунаны ошол үй бүлөлүү адамга болсо дагы берем деп кабарын берет. Андан кийин Сейран менен Ферит өзүнүн үйүнө кайтат. Келгенден кийин Сейран дагы деле ошол Феритти күнөөлөйт. Сен кылгансың, сен ата айлап калгансың, мен эжеми пайдалангансың деген сөздөрдү айтат. Андан кийин эжеси Суна Сейранга чалат дагы, мени куткар, мен ал кишиге мен турмушка чыга албайм. Болбосо мен өзүмдү өлтүрөм деген сөздөрдү айтат. Муну уккан Сейран Фериттен жардам сурайт. Эмне кааласаң баардыгын аткарууга даярмын деп айтат. Ферит болсо, даяр болсоң, анда бул кийимди кий деген сунушту айтат. Андан кийин Сейран айласы жок бул кийимди кийип чыгат. Достор, сериалдын бул бөлүмү мына ушинтип аяктайт. Кийинки бөлүмү кызык болсо, анда каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Мен сиздерге кийинки бөлүмүн дагы айтып берүүгө даярмын.